Дорынбек Садырбаев байкебиз айткан эле. Кайран гана мурдуна бок сүркөлгөн кыргызым. Белиңди бекем түй дагы чыдады. Мына шайлоонун дээрлик жыйынтыгы чыкты. Кимдер депутат болгондугун көрүп, мен Кыргызстандын келечеги дагы 5 жылга 5ти 5ке көбөйтсөң 25 жылга аркага кетти дегенде жыйынтыкты кабыл алдым. Президентибиз бекерден бекер эскерткен эмес эле кыргыз элинечи. Эми ушунусунда мен ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү кылып бердим. Сатылган болсоңор дагы, саткан болсоңор дагы өзүңөрдөн көргүлө деди. Өзүңөр шайлагансыңар, өзүңөрдүн депутаттарыңарды 5 жыл бою көрөсүңөр деди. Азыр мен дааныйма мен туугандар. Кимдердин депутат болгонун көрүп туруп, ушунчалык кейидим. Кыргыз элине мен нааразы болдум. Ушунчалык кыргыз элинин тагдыры барыйыр болуп калдыбы сиздерге? Кыргызстандын тагдыры барыйыр болуп калдыбы сиздерге? Ушунчалык мына 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом силер билесиңерби? Сойкудан дагы төмөн акыбалда экенсиңер. Сойкулар $100, $200 өзүнүн денесин сатат. А сен болсоң бүтүндөй кыргыз элинин өзүңдүн келечегиңди, балдарыңдын келечегини 3000 сомго, 2000 сомго, 500 сомго сатып жибердиң. Эми бул жагына мамлекетке, элге нааразы болбой, кыта турган нерсеңерди кысып, нормально жашагыла эми. Нааразы боло бербей. Өзүңөр шайладыңар, өзүңөр көргүлө эми баарын. Мен катуу сүйлөсөм кечирим сурайм, урматтуу кыргыз элим. Болгону эң кейген нерсем кайдагы бир кыргыз элине күйбөгөн адамдар депутаттыкка өтүп кетиптир. Албетте, жакшы иштегени бар, жаман иштегендери да бар. Бирок билип коюңуздар. Жакшы иштегендерди, жаман иштегендер жаманатты кылат. Кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүл уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүл кыздарыңа. Рахмат.